Alhamdulillahi вассалату вассаламу аля расулилля ва аля алихи ва сахбихи ажмаин амма ба'д. Өткөндө алхамдулилlah ошо 40 хадистин биринчи хадисин алганбыз. Бүгүн болсо иншалла экинчи хадис. Бул китептеги узун хадистердин бири, балким эң узун хадис болушу ыктымал. Бул хадисти азыр окуп туруп, анан кыскача которуп туруп, андан кийин буга байланыштуу маселелерге, өкүмдөргө иншалла өтөбүз. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы Умар деген сахаба, Аллах Таалага разы болсун, мындай деп айтты. Байнама нахну жулус инда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ذات يوم. Bir күнү биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында отурдук элек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Из тала алейна рожулун шадиду баяд сияб ва шадиду савад шар. Ошол кезде бизге bir адам кирип келди. Биз отурушпа деп атат да, отурган жерибизге. Ал адамдын сыпаты мындай эле дейт. Рожулун шадиду баяд сияб. Кийген кийими апапак. Шадиду савад шар. Башындагы чачы капкара. Ла юра алейхи асару сафар. Сапардан келаткан адамдай көрүнбөйт. Ва ла я'рифу минна ахадун. Жана аны биздин арабыздагы бирөө да аны тааныбайт. Мындай айтканда, аны эч ким билбеген адам, мусафир деп дагы ойлосо болбойт. Мусафирдин белгилери ал адамда жок. Анан ошол адам кирип келип эмне кылды? Хатта жаласа иля набий саллаллаху алейхи ва саллям фаснада рукбатайхи иля рукбатайхи. Анан ошол киши кирип келип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына отуруп, маңдайына, бет маңдайына. Фаснада рукбатайхи иля рукбатайхи. Эки тизесин Пайгамбардын тизесине, эки тизесине тегиз отурду бет маңдайына. Вада каффайхи аля фахидайхи. Жана эки колун алаканын эки санына койду. Эки санына койду дегенде бул жерде өзүнүкүнөбү же Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдыкынабы? Алымдардын арасында талаш бар. Бирок да Насаийнин Сунна китебинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдыкына койду деп келет да. Ошондой хадистин башка бир риваят. Эгерде ошол хадис туура болгон болсо, анда бул маселе чечилген болот. Эгерде туура эмес болуп калган болсо, анда караш керек. Кээ бир адамдар ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын санына койгон дейт, эки колун, кээ бирөөсү өзүнүкүнө дейт. Валлаху алам. Андан кийин ал киши айтты: "Ва кала я Мухаммад ахбирна анил ислам." Ушундай иштерди кылып туруп, анан ошол киши эмне деп айтты? О Мухаммад ахбирна анил ислам. Мага ислам жөнүндө айтып берчи деди. Ислам жөнүндө суроо берип атат мындай деп. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Пайгамбарыбыз жооп берип атат мындай деп. Ал исламу ан ташхада ан ла илаха иллаллаху ва анна Мухаммадар расулуллах. Ислам бул ла илаха иллаллах Мухаммадар расулуллах деп көөрүп келтирүү. Ва туқимус сала, жана намаз окуң, ва ту'тиз зака, жана зекет берүү, ва тасум рамазан, жана Рамазанда орозо кармоң. Ва тахуджул байта ин истатa'та илейхи сабила, жана Аллах Тааланын үйүнө зиярат кылып, ажы амалын аткаруу эгерде ошого мүмкүнчүлүгүң, кудуретиң болсо деп жооп берди. Кала, ошондо жана сурап аткан киши айтып атат, садакта, туура айттың деп айтты. Өзү сурап туруп, туура айттың деп айтты. Фа'ажиб, анан Омар разияллаху анху айтып атат. Омар. Фа'ажибна лаху яс'алуху ва юсаддиқу. Биз өтө таң калдык. Өзү сурап туруп, анан жообун алгандан кийин кайра сен туура айттың дегенде биз таң калдык. Анткени адатта сурап аткан киши эми ушундай турбайбы деп гана кабыл алат да. Бул адам болсо сурап туруп, ошо жоопту туура жооп бердиң деп, ушундай деп сөз кайтарды. Пайгамбардын жообуначы, мындай ушундай кылдың деп айтты. Андан кийин ал киши сөзүн улай эмне деди? Суроосун улай. Кала фа ахбирна анил иман. Андай эмесе мага иман жөнүндө айтып берчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кала ан ту'мина биллах." Иман бул Аллах Таалага иман келтирүү, ишенүү, ва малаикатихи, анын периштелерине ишенүү, ва кутубихи, китептерине ишенүү, ва русулухи, анын пайгамбарларына, элчилерине ишенүү, ва яумил ахир, жана кыямат күнүнө ишенүү, ва ту'мина бил кадари хайрихи ва шарри, жана ошондой эле тагдырдын жакшылык жамандыгына иман келтирип ишенүү деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Кала, жана сурап аткан киши эмне деп айтты? Садакта, дагы айтты, туура айттың деп. Андан кийин сөзүн улай эмне деди? Суроосун улай. Кала фа ахбирна алил ихсан. Анда мага ихсан жөнүндө айтып берчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кала ан та'будаллах кааннака тараху." Аллах Таалага сыйынганда ошо көрүп тургандай сыйынуу. Фа иллам такун тараху, эгерде аны көрө албасаң, фа иннаху ярак. Ал сени көрүп турат. Ушундай акыбалда сыйынуу. Кала фа ахбирна. Андан кийинки суроосун берди. Кала фа ахбирна анис саа. Анда мага кыямат жөнүндө айтып берчи, кыямат күнү качан болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кала мал масул анху би ала мин ас-саил." Ал кыямат жөнүндө экөөбүз тең билбейбиз деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди да. Мындайча айтканда, суралып аткан киши сурап атканга караганда илимдүү эмес. Экөөбүздүн эле илимибиз бирдей, экөөбүз тең билбейбиз деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди.
анда сурап аткан адам не dedi? Андай болсо, кыямат күнү мага белгилери жөнүндө айтып берчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Күн аял өзүнүн кожоюнун төрөсү. Жана ошондой эле экинчи белгиси кыяматтын жылаң айлак, жалаңач болгон, жакыр жашаган, кой кайтарган адамдардын ушу бийик имараттарды, үйлөрдү салып жарышуулары. Бул ушу кыяматтын белгиси. Мына ушундай деп айтып туруп, ал киши жөнөп кетти. Пайгамбар суроону узатып, жоопту алып берди. Фалабисна малия. Анан Омар разияллаху айтып атат да. Анан бир топ убакыт туруп калдык. Кээ бир риwayatта фалабисту дейт да, мен өзүм деп айтат. Малия, бир топ убакыт туруп калдым. Кээ бир риwayat хадистерин риwayatта 3 күн деп айтылат да. 3 күн убакыт өттү. Сумма кала я Омар. Андан Пайгамбар саллаллаху алейхи Омар разияллаху анхуга айтып атат. Я Омар. О Омар, атадри малис-саил? Жанагы суроолорду берген адамды билесиңби ким экенин деп Пайгамбар саллаллаху алейхи сурады. Ошондо Омар эмне деп жооп берди? Култу Аллаху ва расул а'лам. Алла таала жана анын элчиси билет. Мен биле албайм деп жооп берди. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи эмне деп айтты? Фа иннаху Жибрилу атаакум юаллимукум динакум. Ал сурап аткан адам ошол Жибрил болчу. Мындай жакна периште, Жибрил деген периште силерге ошо диниңерди үйрөтөйүн деп келип кетти, диниңерди үйрөтүп кетти деп Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисти жыйынтыктаган Раваху Муслим. Бул хадисти имам Муслим риwayat кылган. Мына байкадыңыздар, бул өтө негиздүү хадистердин бири. Жана башында биз айтып кеттик элек го. Навави рахимахулла ошол бул китепке негизи ошо эреже катары айтылган, көп маселенин ичине камтылган, мындай айтканда эреже болуп саналган хадистерди алып келет деп. Бул хадистин да ошо көп маселени камтып, чоң эрежеге болгону ачык айкын эле билинип турат. Балким ошо хадисти шархтаган, ошо Сахих Муслимдин хадистерин шархтаган, китебин шархтаган Абул Аббас аль-Куртуби деген киши болгон. Бул Муслимдин шархтары көп го, ошолордун бири да. Ошол киши ошол китебинде айтканда, бул хадисти ошо сүннөттүн энеси деп атап койсо болот деген да. Фатиханы Курандын энеси деп аталгандай эле, бул хадисти сүннөттүн энеси деп атап койсо болот. Анткени көптөгөн маалыматтарды, диндеги маалыматтар өзүнүн ичине камтыган деген. Мисалы Фатиха сүрөсү канчалаган Курандын маанилерин ичине камтыган болсо, бул дагы сүннөттө өгүлгөн бардык көп нерсени ичине камтыган деп ошондой атап кеткен. Албетте бул айткан кишинин сөзү туура. Жана ошондой эле Ибн Ражаб рахимахулла бул хадисти сыпаттаганда бул өтө улук хадис. Мындайча айтканда диндин көбүн шархтаган, бардыгын, диндин баарын шархтап ичине камтып алган. Бардык илимдер, бардык маалыматтар ушул хадиске айтат. Балким бардык алымдардын илимдери ушул хадистен чыгат деп айтканда. Мындайча айтканда бул кыска хадисте, мисалы исламды, иманды, мына кыямат күнгө чейин исламды түшүнүп, иманды түшүнүп, анан Алла таала кандай сыйынабыз, андан кийинки акырет кандай болот, баарына ичине камтып кетти да. Ошол себептен бул өтө улук хадистердин бири. Анан имам Муслим рахимахулла ушул хадисти риwayat кылганда, ушул хадистин чыгуу себебин дагы айтып кеткен. Ошол хадистин башында келет бир эки табиий Ирак жактан келишет. Бирөө Яхья ибн Маъмар, экинчи Хумейд ибн Абдурахман аль-Химяри деген эки табиий киши. Ошол экөө ошо Ирактан Меккени көздөй ажылык ниетинде же умра ниетинде аттанышат. Анан ал экөө айтышат, эгерде биздин алдыбыздан кайсы бир сахаба чыккан болсо, ошондон бир сурайбыз. Анткени ошол убакта Иракта Басра деген шаарда жана кадариттердин бидаты жаңы пайда болуп тарап аткан убагы да. Ма'бадул Жухани деген тагдыр маселесинде адашууну баштап элдин башына айлантып аткан убак болот. Мына ошондой катуу тарап аткан убак болот. Ошол маселени угуп, ошону сахабадан сурайбыз, кимге жолуксак дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларында. Анан ошол келатышып мечиттин ичинен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Абдулла ибн Омар, могу хадисти риwayat кылган Омардын радиаллаху анхунун баласы Абдулла деген сахаба, Ибн Омар деп белгилүү го. Ошого жолугушат. Анан ошо мечитте экөө келип, бирөө оң жагына, бирөө сол жагына отуруп, анан сурашат. Я Аба Абдурахман, кунеси Абдурахман, Абу Абдурахман болгондо, я Аба Абдурахман, ушундай коом бизде пайда болушту. Алар тагдырды четке кагып, тагдырга ишенбей, тагдыр деген жок. Бул амру унуф дейт да, мындайча айтканда өзү эле пайда болот. Алла таала ал ишти ошо баягы болгондон кийин билет, ага чейин билбейт деп ушундай айтып атышат дегенде.
Ибн Омар мындай деп жооп берет: эгерде ошолорго жолуксаңар, айтып жеткирип койгула, алар менден эмес, мен да алардан эмесмин. Мындайча айтканда, алымдардын баягы шархына караганда, мындайча айтканда, алар мусулман эмес, диндеги эмес адамдар дейт. Бул жанагы кадариттердин эң алгачкы фиркасы ушундай болгон, Аллах Тааланын илимин чекке кагышканда моюндарына алган эмес. Ошол себептен көп салафтар аларды мусулман деп эсептеген эмес да. Мына ошолордун бири Ибн Омар ачык эле айтып, мен алардан эмесмин, алар менден эмес деп. Анан ошондой деп туруп айтат: эгерде ошолордун бирөөсү Ухудда осундай болгон алтынды садака кылган болсо, качан гана алар тагдырга ыйман келтирмейинче Аллах Таала аны кабыл кылбайт деп туруп, анан мага атам айтты эле деп туруп, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ошол хадисти айтат да. Бул жерде ошо тагдырга ыйман келтирип болот атпайбы ушул жөнүндө? Анан ушул хадисти аягына чейин риваят. Хадистин себеби ошондой. Мына эми бул жерде караган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жибрейил алейхиссалам адам кейпинде келип, суроолорду берди. Мына эң алгачкысы эле эмне болду? Исламдан сурады, ислам деген эмне деп. Андан кийин ыйман жөнүндө сурады. Биз эми исламдын 5 түркү жөнүндө өзүнчө хадис келет Ибн Омардын. Буниал ислам аля хамсин. Ал жерде кичине кененирээк токтолобуз. Бул жерде мындай эле кыскача айтып кетели. Ибн Ражаб рахимахулла мындай дейт да. Бул жерде мына ыйман менен ислам экөө бир жерде экен. Анан ошо алымдардын арасында талаш бар да. Ыйман деген ислам экөө бир маанидеби же экөөнүн эки мааниси башкабы? Кээ бирөөсү айткан экөө тең бир эле маани билдирет, кээ бирөөсү айткан жок, экөөнүн мааниси башка. Анан ошо Ибн Ражаб рахимахулла ошону маселени аягына чыгарып мындай деген да. Ыйман исламды биз мындайча түшүнөбүз. Эгерде ыйман менен ислам экөө бир жерде айтылган болсо, экөөнүн айырмасы бар. Бул хадисте келгенде. Эгерде экөө өз-өзүнчө келген болсо, анда бири экинчисин камтып кете берет. Мисалы, ислам жалгыз айтылган болсо, ыйманды камтып кетет, ыйман жалгыз айтылган болсо, исламды камтып кетет. Бул жерде ислам менен ыйман чогуу келди. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйман менен ислам экөө бир жерде келгендиги үчүн исламды сырткы амалдар менен шархтады. Мына башына мыша шахадат ла иляха иллаллах тил менен ыйман келтирет, андай намаз окуу, дене мүчө менен намаз окуу, зекет берүү, бул дагы эмне? Дене мүчөң менен мал мүлкүңө чыгарып бересиң. Орозо кармоо, бул дагы денең менен кармайсың. Ажылыкка баруу, бул дагы эмне? Денең. Демек сырткы амалдар менен түшүндүрүп берди. Ыйманга келгенде ички амалдар менен, жүрөккө байланыштуу амалдар менен түшүндүрүп берди. Ошол себептен ошол алым айтканда, демек исламды, ыйманды биз ушундай түшүнөбүз. Эгер экөө чогуу келсе, бирөө сырткы амалды, бирөө ички амалды түшүндүрөт, экөө өз-өзүнчө келген болсо, экөө бири-бирин камтып кете берет деп айтып кеткен. Андан кийин ал киши айтып кетти, мисалы ислам дегенде биз сырткы амалдарды түшүнөбүз дедик, сырткы ибадаттарды түшүнөбүз дедик. Анан сырткы ибадаттар 3 түрдүү болот деп айтты ал киши. Биринчиси ошо дене мүчө менен кылынган амалдар. Мисалы, намаз окуу дегенде. Дене мүчөсү менен кылынышат намаз окуу, орозо кармап дегенде. Экинчиси бул мал мүлк менен кылына турган иш амалдар. Ошо менен ибадат кылынат. Мисалы, зекет акча менен кылынган ибадат. Ошо шарият көрсөткөн белгилүү мал мүлктөн зекет чыгарат. Үчүнчү түр болсо ошо сырткы дене менен ошо мал мүлк чогуу келе турган ибадат. Экөө бирдей аткарат. Бул мисалы ажылык дейт. Мисалы, ажылыкка барган адам акчасын сарптайт да. Меккеден алыс болгон адамдар акчасын сарптоо бул дагы ибадат. Ошол эле убакта дене мүчөсү менен дагы аж амалдарын аткарат. Бул дагы ибадат болуп саналат. Демек, ибадат ушундай 3 түрдө келет деп айтып кетти. Андан кийин мына ыйман маселесине токтоло кетсек, бул жерде мына Жибрейил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ыйман жөнүндө сурады. Анан Алла Тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйман бул Алла Таалага ишенүүң деп жооп берди. Эми Алла Таалага ишенүү, муларды кыскача айтсак, эң алгачкысы Алла Тааланын бар экендигине ишенүү. Андан кийин Алла Тааланын ошо рубубият сыфатына ээ экендигине, мындайча айтканда, Алла Таала бардык махлуктардын жаратуучусу, башкаруучусу, рызкы берүүчүсү, ошолорду көзөмөлдөп турган, көрүп турган зат деп ыйман келтирүү. Андан кийин ошондой эле ошол бардык нерсени жараткан, бардык нерсени башкарып турган Алла Таала жалгыз гана өзүнө, жалгыз гана ибадатка татыктуу деп Алла Тааланын улухият сыфатына ишенүү. Мындайча айтканда, бардык ибадаттар Алла Тааланын өзүнө гана жумшалышып керек. Алла Таала айтканда: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a". Алла Таалага сыйынгыла, жанагага эч бир нерсени шерик кошпогула. Мына бул дагы Алла Таалага ыйман келтирүү ичине камтыйт. Жана ошондой эле Алла Тааланын ысым сыфаттарына ыйман келтирүү. Кур'ан сүннөттө кандай Алла Тааланын ысымдары, сыфаттары келген болсо, ошону бурмалабастан, четке какпастан, маанисин өзгөртпөстөн, махлуктарга окшоштурбастан, кандай келсе ошондой кылып кабыл алуу
Бул да Алла Таалага иман келтирүүнүн катарында. Андан кийин периштелерге иман келтирүү. Периштелерге иман келтирүү дагы мына булар дагы мына жалпы жонунан болот, жана жеке мааниде да болот. Жалпы жонунан ушу Алла Тааланын махлуктары булар Алла Таала нурдан жараткан деп ишенүү. Жеке түрүндө болсо мисалы, мына жалпы түрүнө Алла Таала алар бар периштелер Алла Таала жараткан, нурдан жараткан деп. Жеке түрүндө болсо мисалы ошол кайсы периштенин атын атап кеткен болсо Алла Таала же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт атап берген болсо ошолордун ар биринин аты менен ишенүү, ысымдары менен, алардын кылган амалдары баяндалып келген болсо ошол амалдардын баяндалганына ага да ишенүү. Мисалы Жибрейил алейхиссалам Куранда сүннөттө көп келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын буйруктарын вахиди жетип турган. Мисалы ошого кандай келген болсо, ошо сыпаттардан бери келген болсо, ошонун баарына тең толук ишениш керек. Ошо периштелердин сыпаттары айтылган болсо, каякта жашашат, кандай амалдарды кылышат, ошол деги эле периштеге байланыштуу бардык нерсеге иман келтиришибиз керек билгенден кийин. Анан эми периштелердин санын эч ким билбейт. Булар өтө эле көп. Алла Таала бул жөнүндө кабар берген эмес, Алла Тааланын өзүнө гана бул таандык. Андан кийинкиси китептерге иман келтирүү. Китептерге иман келтирүү дагы эле ушундай. Китептердин ошо бар экенине, Алла Таала ушул китептерди түшүргөн экенине иман келтирүү. Аты ысымдар аталып келген китептерге мисалы Куран, Таурат, Инжил, Забур, Сухуф Ибрахим деп ушуларга иман келтирүү. Ошол китептерге амал кылуу, мисалы еврей христиандар өз убагында ошол китепке амал кылганга буйрулушкан. Демек алар амал кылышкан болсо иман келтиришкен болот. Андан кийин биз акыркы үммөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтү, андан жана башка адамдар динге кирүүгө буйрулган бардык адамдар, мейли христиан болсо еврей, баары тең Куранга иман келтирип, башыйып, ошого амал кылууга буйрулушкан. Бул дагы мына китепке иман келтирүүнүн катарында. Мусулмандар эч качан мейли периште болобу, китеп болобу, эч бирөөсүндө айырмалабайт. Эң негизгиси тастыкталган маалымат болсо, ошонун баарына тең иман келтирет. Эгерде ким Куранга баардыгына иман келтирип, Тауратты же Инжилди четке каккан болсо, ал мусулман болбойт, ал динден чыккан кафир болуп калат. Ошол себептен мусулман баласы ар бир китепке иман келтириш керек. Аты аталса аты менен, сыпаты келсе сыпаты менен кимге түшкөн жана ошол китептердин өкүмү өчкөн мурунку китептердин. Акыркы китеп Алла Тааланын Куран китеби, ошого иман келтириш керек, ошо менен Алла Таалага сыйыныш керек деп ушундай иман келтириш керек. Жана ошол Куранын ичинде камтылган бардык кабарларга ишенип, иман келтирип, ошого амал кылуу. Мына бул дагы китепке иман келтирүүнүн катарына кирет. Ва русулихи, жана ошондой эле Алла Тааланын пайгамбарларына иман келтирүү. Бардык пайгамбар. Бул эми канча пайгамбар болгон Аллах алам. Кээ бир риваятта 124 миңден же болсо 224 миңдей ушундай деп келет. Муну тактап көрө элекмин. Эң негизгиси эми канча пайгамбар болсо, Алла Таала Адам алейхиссаламдан баштап пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чейин Куранда аты аталган, аты аталбаган бардык пайгамбарларга иман келтиришибиз керек. Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Биз сага ошо кээ бир пайгамбарлардан башка пайгамбарлар жөнүндө кабар берген жокпуз, башкалардан кабар бердик деп. Демек, Куранда келбеген дагы башка пайгамбарлар бар. Ошонун баарына биз иман келтиришибиз керек. Бирөөндө өлгөн болбойт, четке каккан болбойт. Муса, Иса кандай пайгамбар болсун, баарына тең ишенишибиз керек. Алар жөнүндө кандай кабарлар келген болсо, Куранда, сүннөттө, алар коомдоруна кандай даават кылган, эмне иштерди кылышкан, кандай кыйынчылыктарга дуушар болгон, ушуга байланыштуу бардык окуяларды такталган, тастыкталган Курандагы жана сүннөттө тастыкталган бардык кабарларга ишенүү. Аларды Алла Тааланын кулдары болгон, элчиси болгон, алар Алла Тааланын буйруктарын жеткирген, алар эч качан өздөрүнө сыйынгыла деп элдерди чакырган эмес, аларда кул болгон, Алла Тааланын буйругун аткарып, бир гана Алла Таалага ибадат кылууга чакырган деп ушундай ишенимди болушубуз керек. Алла Таала айткандай: "Ва лакад ба'асна фи кулли умматин расулан ан ябудуллаха ва иштанибут тагут." Ар бир үммөткө, коомго пайгамбар жибердик. Эмне себептен? Ани абудуллах, Алла Таалага түз сыйынгыла, ва иштанибут тагут, ширктен, тагуттан алыс боло деп пайгамбар жиберди. Демек, ар бир пайгамбар өз коомуна келген. Мына ушунун баарына тең биз ишенебиз. Бардык пайгамбарлар тең тавхидке чакырган, туура динге чакырган, Алла Таалага түз сыйынууга чакырган деп ушундай ишенимде болушубуз керек. Бирин дагы четке какпастан. Анан акыркы пайгамбарыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болду. Акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгондон кийин бардык адамзат ошо пайгамбарга ээрчиш керек. Эгерде ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчибеген болсо, мейли ал еврей болсун же христиан болсун, билип туруп, угуп туруп ээрчибей койгон болсо, анда ал бара турган жери тозок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай: "Мейли еврейби, христиан угуп туруп мага иман келтирген болсо, анда тозокко кирет." Ошол себептен ар бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыккандан кийин пайгамбарыбызды ээрчүүсү ар бир адамдын бул милдет. Андан башка жолду Алла Таала кабыл кылбайт.
Андан кийинси яун ахир кыямат күнгө ыйман келтирүү. Кыямат күнгө ыйман келтирүү деген ошо өлгөндөн башталат да, өлүмгө, анын кабыр азабына, адамдардын тирилишине, махшар аянтына чогулушуна, андан кийин сурак берүүлөрүнө, жанагындай сыраттан өтүүсү, таразага амалдары тартылышы, кыйынчылык болушу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Каусар суусунан ичишүү, адамдардын ичүүлөрү, ушунун баары ичине камтылып кетет. Демек деги эле кыямат күнгө арналган баардык окуялар, эмне болот, кандай кабарлар болсун, ушунун баары тең кыямат күнү ыйман келтирүүнүн ичине кирет. Ошону ким окуп тактап билгенден кийин сөзсүз түрдө ыйман келтириш керек кыямат күнүнө. Эң негизгиси баа жашоодогу адам баласынын амал кылгандагы максат ошо да, акыретке даярдануу, бейишке барайын, тозоктон кутулайын деген. Анан эгерде адам баласы бул дүйнөдө сыйынып турган натыйжасында мен кыямат күнгө ишенбейм деген болсо, бул акылсыз адам да. Эки дүйнөдө тең жакшылыктан кур калат. Андан кийин андан кийин акыркы ыймандын 6-чы түркүгү тагдырдын жакшылык жамандыгына ишенүү. Бул жөндө да, тагдыр жөндө да иншалла өзүнчө хадис келет. Абдуллах ибн Масуддун ал жерде иншалла кененирээк тагдыр маселесине токтолсок кене. Буга байланыштуу бир топ маселелер бар. Мына бул жер ушу менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыймандын 6 түркүгүн айтып кетти. Кээ бир алдымдар ушул хадиске таянып 6 түркү деп коюшат, кээ бирөөсү жалпы жонунан Куранда келген аяттарга таянып 5 түркү деп коюшат да. Мындайча айтканда, жанагы кыямат күнүн Алла таалага ыйман келтирүүнүн ичине киргизип коюшат. Ушундай да, бул баягы термин жактагы эле талаш болсо, мааниси бир эле. Андан кийин дагы айтылуучу маселе, мисалы, ахли суннада ыйман дегенде, ыйман 3 нерсени камтыйт өзүндө. Ыйман бул тил менен болот, жана жүрөк менен болот, ишеним менен, ниет менен, жана дене мүчө менен, сырткы амалдар. Мына ушул 3 нерсе ахли суннада ыйман деп аталат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Муслимде келген хадисте айтат эмес бул деп. Ыйман бул 60, дагы бир риваятта 70тен ашык бутактан турат. Ошонун эң төмөнкү даражасы жердеги зыян берүүчү нерселерди тазалап алып коюу, эң жогорку даражасы ла илаха иллаллах дейт. Алла тааладан башка сыйынууга татык зат жок деп күбөлүк берүү. Деп туруп, анын үчүнчүсү аль-хаяу минал ыйман, ыйман дейт да. Уялуу бул ыймандан деп пайгамбар саллаллаху алейхи айтып кетти. Мына бул жерде карасак, пайгамбар саллаллаху алейхи тил менен болуучу нерсени дагы, жүрөк менен болуучу нерсени жана дене мүчө менен болуучу нерсени дагы ыймандын ичине киргизген. Ыйман мына 70тен же 60тан ашык бутактан турат деп туруп, ошонун эң төмөн даражасы жолдогу зыян берүүчү нерсени алып тазалап коюу. Бул мына адам баласы дене мүчөсү менен кылып аткан амал. Анын эң жогорку даражасы ла илаха иллаллах деп, бул тил менен айтуу. Андан кийин айтып атат аль-хая шубатун ыйман деп. Бул уялуу, бул ыйман деп. Уялуу адамдын жүрөгү менен болот. Мына демек бул хадис ушу ахли сунна айткан маселенин ичине камтып кетти. Бул ыйман жөнүндө ахли суннанын акыйдасы ушундай. Бул жөнүндө көптөгөн алымдар, мындайча айтканда, бардыгы эле ушу акыйда китебинде жазылган да. Ошо ыйман маселесине келгенде сөзсүз түрүшүн айтып кетишет. Эмне себептен? Анткени ахли суннага каршы агымдар болгон да. Мисалы, кээ бирөөсү ыйман десе жөн эле билүү дегенди эле билдирет да. Марифа деп коет, жөн эле билип эле Алла таала бар экен же буга муну билип эле таанып койсоң эле болду. Тил менен айтып же болбосо баягы дене мүчө менен иш амалдар аткаруу шарт эмес. Жөн эле билип койсоң эле, жүрөгүң менен билип койсоң ошо жетиштүү. Кээ бирөөсү айткан бул ыйман деген тил менен айтып, жүрөгү менен тастоо, бирок кылып аткан иш аракеттер, иш амалдар ыйманга кирбейт. Мына ошого окшогон агымдар бар да. Муну жалпысынан ахли сунна муржия деп аталат. Муржиялардын эң катуу кеткен адашкандары жана жахмийлер деп коет. Ошолор жөн эле Кудай тааланы таанып койсоң эле ошол ыйман деген маани айтышат. Андан кийинки муржиатул фукаха деп коет. Факихтердин муржииттери, муржиялар. Алар ошо ыйман бул тил менен айтып, жүрөк менен тастап дейт да. Буларга да мурунку салаф алымдары, ахли сунна алымдары катуу туруп, катуу жооп берген. Ахли суннада болсо жанагындай 3 нерсени ичине камтыйт. Тил менен айтуу, жүрөк менен тастоо жана сырткы дене мүчө менен амал. Мына ушул ыйман деп саналат. Мына ошого байланыштуу ахли суннада ыйман азаят, көбөйөт. Кимдин амалы көп болуп, жүрөгү таза болуп,
иманы күчтүү болуп, канчалык жакшы амалдарды аткарып такып алган болсо, иманы көбөйөт. Эгерде ким амалдарды таштап жакшы аткарбаган болсо, алсыраган болсо, иманы азаят. Ошол себептен ахли сунна айткандай, адамдын иманы азаят, көбөйөт. Муржиялар болсо, алар эч качан айтышпайт. Иман азайып, көбөйөт деп айтпайт. Ахли суннада болсо айтат. Мына ушундай маанидеги сөздөрдү, ушул эрежелерди ахли суннанын жана жогоруда айткандай, мындайча айтканда, ошо иман жөнүндө айтылган бардык акыйда китептерин айтып кеткен. Мына ошолордун ичинен керек болсо имам Шафии рахимахуллах бул маселеде ижма айтканда, сахаба табииндердин ошо бир ооздон алынган пикир боюнча иман амалдан турат, азаят, көбөйөт. Буга окшогон башка алымдар дагы көп ижмалар айткан. Мисалы имам Бухари рахимахуллах көптөгөн, мисалы 1000ден ашык алымга жолуктум, баардык тең диндик иман сөздөн жана амалдан турат деп айтышат деп айткан. Анан жанагы Лалакайнин китеби бар, жакшы шарх усул этикад ахли сунна деген, ошондо көптөгөн алымдардын сөздөрүн ошого алып келген. Андан башка мисалы Ибн Таймия рахимахуллах, Ибн Кайим өзүнүн китептеринде, Ибн Абдул Бар, Ибн Кудамовдун акыйдасында дегеле көп алымдар ушул жөнүндө айтып кетишкен. Ибн Таймия бул сахабалардан алымдардын ижма менен ушундай кабыл алган деп айткан. Ибн Абдул Бар да ошондой деген көп алымдар санап турса көп да. Ошондуктан иманды ушундай биз түшүнүп билип алышыбыз керек. Иман ушул ахли суннада 3 нерседен турат. Жүрөктөгү ишеним менен, тилдеги сөз айтуу менен жана амал жана азаят жана көбөйөт. Мына ушул иман. Аллах Таала Кур'анда айтып атпайбы? وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Аллах Таала өзү ушул момундардын жүрөгүнө тынчтыкты түшүрдү. Эмне себептен? Лияздаду иманан ма иман. Алардын ошо имандары көбөйүшүн, күчөйүшүн. Мына ачык эле айтып атат, иманын көбөйө турганын Аллах Таала Кур'ан. Жана башка аятта айтты: "Ва иза тулят алейхим аяту задатхум имана." Эгерде момундарга Аллах Тааланын Кур'аны аяты окула турган болсо, ошол нерсе ал момундардын аяттар алардын имандарын көбөйтөт. Ошол себептен ахли сунна айткандай, ар бир көбөйө турган нерсе, демек ал азаят. Ошо көбөйгөн аз болгондо, демек аларга иман күчтүүрөөк келип таасир эткен, ошо көбөйөт. Демек бул аз имандын алсырашына, имандын азайышына, көбөйүшүнө бул далил. Мына ошого окшогон аяттар көп. Мисалы имам Бухари рахимахуллах Сахи Бухариде иман азаят көбөйөт деп атайын ушундай бир канчалаган аяттарды, Умар ибн Абдул-Азизден келген асарды, Ибн Масуддан, Муаз ибн Жабалдан келген асарларды алып келген да, ошого далил катары. Муну эми айта берсек сөзү көбөйүп кетет, муну кыскача ушундай маалымат берип коелу деп аны чечтик. Андан кийин иманды биз түшүндүк, ахли сунна. Андан кийин мына Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбыздан ихсан жөнүндө сурады да. Ихсан деген эмне депчи. Ихсан деген эми бул тил жагынан биз которо келсек, мындай пайда келтирүү, жакшылык кылуу, бир нерсени мындай айтканда аябай жакшы көркөм деңгээлде, жогору деңгээлде аткаруу деген билдирет да. Кыргыздын жөнөкөй тилинде айтканда майынчара аткаруу деген. Ихсан деп ошондой. Анан бул жердеги мааниси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурат, ихсан деген эмне дегенде пайгамбар эмне деп жооп берди? Анта абудалка анна тара. Бул демек ибадатты жогорку деңгээлде аткарып, Алла Таала сыйынуу, бул ихсан деп түшүндүрүп берди да. Бул жогорку деңгээл канча түрдүү болот дегенде эки түрдүү деп пайгамбар саллаллаху алейхи айтып. Ибн Ражаб рахимахуллах айткандай, биринчиси бул даражасы даражатул мушахада. Алла Тааланы ушу көрүп тургандай ибадат. Мына Алла Тааланы көрүп турам деп. Мунун мааниси эмне? Демек мунун мааниси ошо Алла Тааланы коркуп, Алла Тааланы улуктап, Алла Тааланын колунун астында турам деп ушунчалык жогору деңгээлде ибадат кылуу. Экинчиси даражатул муракаба. Мен Алла Тааланы көрө албасам, Алла Таала мени карап турат, мени билип турат, ар бир кылган ишимди, ар бир айткан сөзүмдү угуп, көрүп, мага байкоо салып турат деп ушундай деңгээлде коркуу. Мына ушул эки даражаны ушул ихсан өзүнүн ичине камтыйт. Мындайча айтканда, бул ихсан деген баягы ислам анан иман деп бөлүнгөн, ислам имандын катарына кирген нерсе эмес, бул балким ошо исламды, иманды аткаруудагы ибадатты кылуу жолу да, ибадатты так жакшы деңгээлде аткаруу жолу. Ошо Ибн Мулак деген киши ошо өзүнүн шархында ушундай ишарат кылды.
айтып берет. Мындайча айтканда тарикатул ибада да, ол ибадат кылуунун жолу. Эң жакшы деңгээлде ибадат кылып Кудай Таалага сыйынуу. Ихсан демек ушундай биз ошо исламды, иманды иш жүзүнө ашырганда, ошо ислам менен, иман менен Кудай Таалага сыйынганда жогорку деңгээлде сыйынып, Алла Тааланы көрүп турган деңгээлде, көрө албасак да бизди көрүп турат деген деңгээлде коркуу менен, үмүт кылуу менен ибадат кылган болсок, ошону ихсан деп атайбыз. Андан кийин Жибраил алейхиссалам пайгамбар алейхиссалам кыямат күнүндө сурады. Бул кыямат күнү албетте эч кимге белгисиз, Алла Таала мунун илимин жашырып койгон. Бирок ошо кыямат күнүнүн белгилери бар. Белгилер экиге бөлүнөт. Чоң белгилери же кичине белги. Чоң белгилер жанагы мындай даджалдын чыгысуу, дагы бир айвандын чыгысуу, ошондой эле күндүн тиги батыштан чыгысуу, мына ушулар чоң белгилер. Кичинекей белгилер болсо көп, мына ошолордун экөөнү бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ишарат кылып айтып кетти. Алар кайсылар дегенде, биринчиси ошол күң аял, күң деген эми билебиз, кул да, кул деп эркек айтылат, күң деп аял киши айтылат. Эми азыркы заманда мындай нерсе жок го, мурун ушундай болгон. Мисалы, шариаттын эрежеси менен кафырлар менен согуш болуп, мусулман кол башчысынын алдында, анан ошонун согуштун натыйжасында туткунга түшүп калган башка диндеги эркек аялбы туткунга түшсө, ал кул болот, эркеги, аялы күң болот. Мына ошол жөнүндө айтты. Анталидал амату раббатаха. Ошо күң аял өзүнүн кожоюнун төрөсү деп. Бул кыямат күнүнүн белгиси. Эми өзүнүн кожоюнун төрөсү деген мааниси эмне дегенде, көбүнчө алымдар мындай деп шарх келтиришиптир. Бул кыямат күнүгө жакын көптөгөн согуштар болуп, көптөгөн ачылыштар болот. Мисалы, мусулмандар жеңип, анан ошонун натыйжасында күңдөр көп келип, мусулмандар колунда, анан ошолордон бала чака болушат. Ошо күңдөн төрөлгөн бала атасы немеде? Күңдүн кожоюнуда. Ошо кожоюнунун деңгээлинде болот. Ошол себептен ошо өзүнүн кожоюнунун төрөсү деп айтылат. Анткени көп алымдардын оюнда, эгерде күң аял өзүнүн кожоюнан төрөгөн болсо, боюна төрөгөн болсо, кийин ошо кожоюн өлгөндөн кийин ошо баласынын себебинен ошо баласы аркылуу азаттыкка чыгат да. Кийин мунан сатып же бирөөгө белекке берген болбойт. Көп алымдардын ою ошондой. Ошол себептен айтылган. Демек, кыямат жакын ушундай ачылыштар көп болуп, күңдөр ошондой өздөрүнүн кожоюну болгон бала, эркек балабы же кыз балабы төрөшүп, анан ошол энелеринин даражасынын көтөрүлүшүнө, азаттыкка чыгышына себеп болот деп айтышкан экен көп абыйлар. Кээ бирөөсү айткан экен, ошол күң аялдардын падышаларды төрөшү деп. Ошолордон туулган балдардын падыша болуп калышы деп. Кээ бирөөсү айтыптыр, ошондой күңдөр көбөйүп, мисалы, бир аялдын өзүнүн кызы болобу же баласы болобу согушта кулчулукка кетип, анан аркасынан энеси да кулчулукка кетип, анан кийин баласы же кызы азаттыкка чыгып, анан өзү билбестен өзүнүн энесин тааныбастан ошону сатып алып, кожоюн катары күң болуп. Анан ошол себептен кожоюну деп аталып калган. Ибн Ражаб өзүнүн китебинде айтып өтөт, мындай нерселер исламда болгон. Мурун арганда болгондо, согуш болгондо, кээде эне менен бала ажырап калат, эки жакка кетет, анан кийин баласы же кызы кулчулукта болуп, андан кутулуп, анан энеси кайра туткунга түшүп калса, анын энесин сатып алып, билбестен кожоюн болуп калат. Мына ошол жөнүндө айтылган деп айтышыптыр. Кээ бирөөсү болсо, бул баягы кыямат күнгө жакын ата-энелер балдардын ата-энелерге туура эмес мамиле кылып, ата-энелерге ак болуучулары көбөйүп, ата-энелердин акысын бербей, мындайча айтканда кожоюн катары ата-энелерин сыйлабай калган белгиси деп айтышкан. Валлаху алам. Анан экинчи мисалы антарал хуфатал уратал алата яшаята тавал фил буньян. Жанагындай жылаң айлак болгон, жакыр жашаган адамдардын, койго айтарып жүргөн, талаада жүргөн адамдардын эле бир заманы келет, ошолор байып, бийликке жетишип, байлыкка жетишип, бийик тамдарды, имараттарды салып, жарышып калышат. Бул дагы мына кыяматтын белгиси. Бул мындайча айтканда болуп аткан заманда, биздин заманыбызда Аллах алам азыр ушундайлар көп. Мисалы, бийик тамдар салынып атат, ошого жарышып атышат. Жарышуу мындай айтканда бийиктигинен дагы жана ошонун кооздугунан дагы. Ибн Атайм рахимахулла айткандай өзүнүн шархында, ошо менин үйүм, менин имаратым бийик болсун деп бул жагынан да жарашат, жана ошондой эле кооз болсун деп бул жагынан да жарышат. Мына Аллах алам мындай нерселер азыр болуп атса керек. Мына ушуга окшогон көп дагы башка аламаттар бар, анын баарына токтолгон болсок, көп убакытты талап кылат. Мына ушундай
нерселерди айтып туруп, Жибрейил алейхиссалам суроосун бүтүрүп анан чыгып кетти. Андан кийин Омар разияллаху анху 3 күндөн кийин, бир аз убакыттан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде пайгамбар сурады, ал ким экенин билдиңби Омар дегенде, жок билген жокмун, Алла тааланын элчиси билет дегенде, ал Жибрейил силерге келип диниңерди үйрөтүп кетти деп айтты. Мындайча айтканда, бул хадисте ошо дин жалпы жөнүнөн камтылган, ошол себептен диниңерди үйрөттү деп айтып кеткен. Аллаху алам. Анан эми сөзүбүздүн аягында Ибн Усаймин рахимахуллах ушул хадистен алынган кээ пайдаларды алып келген экен, ошону дагы кыскача айтып кетели. Кээ бирлерин көп пайда айткан экен, ошолордун кээ бирөөсүн гана айта кетели. Ушул хадистен алынган пайдалардын бири, биринчи хусну хулук наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көркөм жакшы адеби. Анткени ал өзүнүн сахабалары менен отурду, өзүн бийик сезип, улук сезип, бөлүнүп алган жок. Ошолор менен чогуу отуруп, маектешип, таалим берип отурган. Ошол себептен жана айтпадыбы Омар разияллаху анху, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурганда ушундай адам кирип келди деп. Биринчи. Андан кийинкиси экинчи пайданы айтып атат шейх. Дагы бир пайда бул ушу мугалимдер менен, шейхтер менен отуруу дейт. Пайда алуу максатында. Бир шарт менен ошол убакытты бекер кетирбей, ошолордон пайда алып, жакшы насаат алып, пайда үчүн отурган болсо, бул дагы жакшы пайда дейт. Анткени сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен отурушты да, ошондон таалим алып, үйрөнүп отурушкан. Эгерде улуу кишилер менен, мугалимдер менен отурганда эч бир пайда жок болгон болсо, анда отурбаш керек. Үчүнчү пайда, бул жерде мына периштелер жөнүндө биз билдик. Периштелер демек алар Алла тааланын буйругу менен куулуп келишет да, адам кейпинде. Бул жерде Жибрейил алейхиссалам адам кейпинде келип, жанагындай суроону берип, анан сахабаларга динди үйрөтүп кетти. Төртүнчү маселе ошо мугалим менен, устазы менен болгон адеп. Анткени Жибрейил алейхиссалам адам кейпинде келип, адеп менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына отуруп, тизечөп отуруп, пайгамбарга суроо сурап кетти да. Мындайча айтканда өзүнүн адебин аткарып, илим алып, илимди үйрөтүп кетти. Бешинчи пайда бул ислам дининин артыкчылыгы. Бул хадисте эң негизги алгачкылардан болуп башталды. Ислам эмне дегенде пайгамбар ислам түрктөрүн жооп берди. Анан алтынчы пайда намаздын дагы улуулуктугу. Анткени ла иляха иллаллаху Мухаммаду расулуллах келмесинен кийин эле намазды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты да. Исламдын экинчи түркүгү да. Бул демек башка түрктөргө караганда намаздын даражасы улуг экенин билдирет. Жана ошондой эле алтынчы пайда, кээде ушул сурап аткан адам деле суроо берип аткан учурунда мугалим болуп башка бирөөлөргө үйрөтүп деле коет дейт. Мисалы, Жибрейил алейхиссалам бул суроочу да, пайгамбар саллаллаху суроо сурап келген. Ошол эле убакытта сахабаларга динин үйрөтүп кетти. Анткени хадистин аягында айтып атпайбы пайгамбар саллаллаху ал Жибрейил жаакум юаллимакум динакум деп силерге диниңерди үйрөтүп кетти. Демек ал суроо берип ошол эле убакытта сахабаларга динин үйрөтүп кетти. Андан кийин дагы пайдалардын бири ошо алым киши, мугалим киши өзүнүн кол астындагы окуучуларына суроо бериши. Аларга белгилүү, аларга билинбей аткан нерсе болсо ошону сурап туруп, анан билбеген болсо аларга жообун берүү. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи Омар атадирмали саил деп айтты. Суроолорду сураган адамды билесиңби, таныдыңбы деп суроо атпайбы. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи суроонун аркасында Омар разияллаху анхуга үйрөтүп кетти. Бул дагы баягы таалим берүүнүн бир жол жобосу. Андан кийин сегизинчи пайда, эгерде биз шейх айтып атат, эгерде биз кайсы нерсенин бир акыйкатын биле албасак дагы анын белгилерин билгенге аракет кылып ошону талап кылабыз. Мисалы, Жибрейил алейхиссалам айтты да, кыямат күнүнүн жөнүндө айтып бер дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен да сен да кыямат күнүндө билбейбиз. Ошондо ал анда белгилерин айтып берди. Качан болоорун билбесе да, бирок ошо болоор алдында, кыямат күнү болоор алдында боло турган белгилерин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып берди. Демек белгилерин жооп катары айтты. Ошондой эле биз дагы кайсы нерсенин акыйкатына жетпей аткан болсок, кайсы иште жок дегенде белгилерин билгенге аракет кылып, ошону издейбиз. 9-нчу пайда бул кыямат күнүнүн өтө улуктугу. Эң негизгиси башында айтып кеттик, адам баласынын бул дүйнөгө жашоодо келип Кудай Таалага ибадат кылып сыйынып өтүүсү ошол кыямат күнүнө даярданып да. Акыбетим кандай болот экен, тозоктон кутулат бекем, Алла Тааланын ыраазылыгына бейишке кирет бекем. Ошол себептен кыямат күнүнүн даражасы өтө улук. Баарыбыз тең ошол нерсеге даярданып, камданып калабыз. Анан ошол кыямат күнүнгө камдануу,
бардық себептерді атқару ар бир мусулмандын милдети. Бул убактылуу жашоодо өтө жакшы камданып, азыкты толук топтоп кетиш керек. Же болбосо толук топпогонго аракет кылыш керек. Анткени бул дүйнө азык топтой турган дүйнө да. Акыреттин азыгын топтой турган. Ошол себептен шейх рахимахулла айтылат, бул хадисте алына турган пайдалардын бири бул кыямат күнүнүн улуктугу. Мына ушуну менен кыскача хадистерден алынган пайда хадистин кыскача шархты аяктады. Иншалла кийинки сабакта кийинки хадисти улантабыз. Аллаху салли ва саллим ала абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.